Komuz çevirçiligi, ustaçılığım 7. klassından başladı da. Televideniyada Мыскал Өмүркан эже аябай комуз менен ойноп аттыр. Ана шону көрүп ушунчалык жүрөккө аябай сиңиримдүү уюндар чыгып берилдим да. Анан үйгө келип, атам рахматылык кыстай баштадым да комуз алып берейин деп. Десем, ой, балам, аны өрүктөн эле жасап эле алат деп койду да. Çoğum örüktü, şu namda nemenin jonu otur, uşul razmeriga alып keldim da. Anda munda aparatlar bolgan emas. Bayağı rulmanka, randa dep koyup. Oşonu menen jonu otur, şunday nemede çıgardım. Birinci jasagalım, men içimde oygondu bilgen emasmın da. Şunday эле formula jasagamda, kıltagып alıp neme yapsam, uyum jok. Anam atam apendimnin içine koyup atam, mындай kılat dep. Kayradan bir klapını uçkurlap stanesiya kılıp aldı. Oy oşonu menen jasap çertip başladım da. Ana şunda sonun çıktı. Anam rahmatlık Nasırdım degen agayız var эле. Yani bu kişi bir tokoydu, men özümçe ırda oturganды көрүp kaldı da. Ana oy sen talant Батырбаев деп анан баягы чивес, квен деген кружоктор болчу бизде сабакта, класста. Анан ошолорго катыштырып, анан ошону уламан той немелерге дагы чыга турган болдум да. Комуз немеден өрүк, жаңгак, кара жыгач, ак кайын, дуп ушулардан болот. Анан эң жакшы комуздар дуп менен өрүк да. Булар мына каттуу болот да, булардан үйүн кайры аябай тунук чыгат. Барган сайын үйүн ачыла берет да, жоголбойт. Өрүк комуз болсо бир жума, 10 күндө болот. Себеби муну мындай да, бир аз коюп, анда бир аз токтотуп ошентип барылат. Өрүк ошондой аябай неме материал да. Мен өзүм жасаган комузду ушундай бир неме менен жасайм да, что менен ким комуз алса, ошол ушундай сүйүнүп, ошонун чыккан үйүн кайрыккала ушундай неме болуп жүрсө деген. Ал мага негизи мунун акчасынан дагы эле ушул менин колумдан чыккан нерселер элдин колунан түөлүк эсте неме боло турган болуп жүрсө деген неме да. Негизи комуз биздин кыргыздын эң улуттук аспабы. Ошол себептен дагы мен ушу комузга аябай мындай өзүмдүн жүрөгүмөн берилип ушундай басым жасайм да. Сатканда дагы эле клиенттерге мындай өзүм чертип, көрсөтүп берип, ката жерде болуп калат. Менде деле 1000 неме кылсам эле адашуу болот. Ката жерге эле моюнга алып мындай ачык да, мен реальный неме менен сатам да. Жасайм дагы мен аралап сатам. Мага саткандан дагы аралаган элдер менен да тааныш, билиш, бул рахат да. Мен кээде бирөөлөр ырда бер деп калат. Анан ырдап деле коем. Таланттуу адамды тайманбаш керек да. Анан мен бул талант өнөрлөрү баягы эгин сыяктуу эле да. Эгинди эле мындай коюп сууга албасаң, ал түшүн бербейт. Талант, өнөр баары эле ошондой да. Кайсы маалда ошонун артынан ичине түшүп немесең, ошол жакшы түшүн берип турат, ошондой болот да. Жаштар кааларында ошо өзүнүн ички дүйнөсүндөгү каалоо, талантты мындай жашырынып, тайманбай алдыга чыга берсе, анан биздин бийлик, жогорку кеңеш, маданият немелери дагы ушундай биздин таланттарды алдыга чыгарганга буларда жакшы көңүл буруп карай берсе жакшы болмок да. Кыргызда көп комузду ушундай жакшы ойноп ырдагандар көп.